Кыргызстандан 7 снайпер өткөнбүз. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев УКМКнын башкы башкармалыгындагы Альфа Атайын курамынын снайперин кабыл алды. Альфа Атайын курамынын кызматкери Консул Файнал 2024 эл аралык мелдешине катышып байгелүү 2-чи орунду багындырган. Мелдеш Италия мамлекетинин Ливорно шаарында өткөн. Кыргызстандан жалпы 7 аткыч катышкан. Анда 250 метр, 1012 метрге чейинки аралыктан ок атуу мелдештер орун алган. Эл аралык мелдешке жалпы 18 өлкөдөн 69 аткыч катышкан. Камчыбек Ташиев Альфа кызматкерин жеңиши менен куттуктап, акчалай сыйлык ыйгарды. Мындан ары кызматтык милдеттерин так аткарууну жана алдыңкы милдештерге активдүү даярдык көрүп, ийгиликтерди жаратууну улантуусуна тилектештигин билдирди. Жакшылап кызматтар. Так, анан бирна жазылган. Ийгилик болсун. Эске сөзү карап, муну да таштабастан, биздин боевой подразделениеге снайпер деген эң керектүү кесип. Ошону жакшылап карап, мына өзүмдү өркүндө өтүп, азыр 2-чи месттен алдым, кийинки жылы 1-чи месттен алып. Ийгилик болсун. Биринчиден бул 6 ай мурун бүт дүйнө жүзүн кыдырышып, булар отборочный турларды өткөрүшкөн да. Ошондой эле февраль айында Кыргызстанда да отборочный турлар болгон. Ошондон Кыргызстандын снайперлеринен 7 киши өткөнбүз. Ошонун арасынан мен да кошулуп, июлда Италияга бардык. Италия мамлекетинен 70 киши чогулду ал жерден, 18 мамлекеттен. Ошонун арасынан биринчи орунду Италия мамлекетинин өзүнүн полициясынан алды, экинчи орунду биз алдык, үчүнчү орунду Казакстан мамлекетинин полициясынан алды, жана 4-чү орунду Америка Кошмо Штаттарынын снайпери алды да. Ошол толугу менен дүйнөлүк масштабта биздин аскердик даярдыктарыбыз деңгээлинин келип калгандыгынын белгиси болду. Ошол биздин Альфа курамыбыз 2-чи орунду багындырып келди. Маалыматка ылайык, эл аралык мелдеште 1-чи орунду италиялык аткыч ээлесе, 2-чи орунду Кыргызстан жана 3-чү орунду Казакстандык аткыч ээлеген. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.